Таңшола берүүсү экинчи саатына сапар алган чагы бизде дагы жаркырап кирип келген өзгөчө жаркырап атмосфераны бизге көрккө бөлөгөн эжекебиз бар. Бир топ ырчылардын популярдуу болуп жаткан хит чыгармаларынын автору акын эжекебиз Жипар Исабаева таң атпай бизге конокко келди. Кутман-таңыңыз менен эжеке. Сіздерге да кутман-таң. Маанайыңыз Кош жакшыбы эже? келиңиз. Рахмат. Маанайыңыздар жакшыбы? Абдан жакшы. Бүгүн канчада ойгондуңуздар? Бүгүн биз дайыма эле 6-да ойгонобуз. Бүгүн да 6-да ойгондук. Бирок жакшы маанай менен ойгондук. Сиздер менен көрөрмандар менен жолугабыз деп. Небереңиз менен дагы таанышып өтсөк, канча жаштасың? Атың Мен ким 9 болот? жаштамын. Менин атым Камила. Эң сонун экен. Интервьюга аябай даярданып келген окшойсуң, Камила, чоң айгондо ким болгуң келет? Дизайнер. Дизайнер. Дизайнер эмне иш кылат? Кийимди ойлоп табат. Сен буйрса кийим ойлоп табасың, бизге? Жакшы. Жупар эжеке, бүгүн небереңизди жетелеп келип калыптырсыз. Ал эми сизден сурайын дегенибиз, ушул чоң ата, чоң эне, тайэне, таятанын баланы тарбиялоодогу ролу маанилүүбү? Сиздин оюңуз боюнча. Абдан маанилүү. Анткени мен өзүм дагы чоң энемдин колунда тарбиялангам да. Анан бул чоң эне, чоң атанын мээрими, чоң эне, чоң атанын сүйүүсү небереге мындай өзүнүңдүн эне атаңдыкы да абдан табылгыс, алмаштыргыс, бирок андан дагы таасирдүүрөөк болот да. Анан өзүм дагы чоң энемдин колунда тарбиялангам. Ошондуктан неберелерге көбүрөөк көңүл бурганга, көбүрөөк таасир эткенге, кээде балдарың бошобой калып айтпай калган нерселерди айтканга аракет кылабыз. Камила мен тайэнесимин Камиланын. Камиланын чоң апасы дагы бар. Ал дагы балыкчыда турат. Каникул күндөрү чоң апасы ошо колу бошогон күндөрү ал дагы чуркап келет да. Неберелерине чуркап келет. Анан Кудай буйрса жакшы ошол тарбия алып атышат деп ойлойм. Ал эми ата-эненин тарбиясынан эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Мисалы, чоң ата, чоң эненин тарбиясы. Чоң ата менен чоң эненин тарбиясы мындай да. Кээде биз өзүбүз да жаш болгонбуз, өзүбүз да ата-эне болгонбуз. Кээде мындай болот. Өзүң бала болосуң да бир жагынан караганда, жашсың. Чоң эне менен чоң ата көптү көргөн, алардын тажрыйбасы көбүрөөк, көптү билет балдарга караганда. Ошондусу менен. Анан биздин убактыбыз мен да иштейм, бирок убактыбыз көбүрөөк чоң эне, чоң аталар бошураак болот. Пенсия курагында болот дегендей. Анан алардын убактысы көп болгондуктан ошол көбүрөөк жомок айтып бергенге, көбүрөөк ыр окуп бергенге, көбүрөөк бир нерселерди үйрөткөнгө чоң эне, чоң атада мындай мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот деп ойлойм да. Анан албетте аларда баягы көбүрөөк тажрыйба болот. Негизинен чоң эне, чоң ата, тайэне, таята, небере жээндерин эркелетип, аябай каалоосун ата-энесине караганда көбүрөөк аткарып, болушуп, көбүрөөк жардам берет. Бул албетте жаш балага өзгөчө жагат десек дагы болот. Бирок окумуштуулардын айтуусу боюнча ашыкча жакшы мамиле кылуу дагы бул зыянга алып келет экен. Баланы аябай эрке кылып, аябай каалаганын кылып, керек болсо чоңойгондо дагы тайэне, таятасынын, чоң эне, чоң атасынын жардамысыз эч нерсе кылгысы келбей калгандагы жаштар өсүп калышы толук мүмкүн экен. Бул айтылган ойго сиздин көз карашыңыз кандай? Бул эми көп бардык учурда мындай болбойт, жок. Бардык учурда андай болбойт. Албетте чоң эне, чоң атага айтышат. Мен өзүм да билем, балаңдан дагы неберең ысык болот да. Анан бирок албетте акыл эстүү чоң эне, чоң ата бардыгын чеги менен тарбиялайт деп ойлойм. Мен өзүмдүн балдарымды дагы чоң энеси, чоң атасынын колунда тарбияланат. Шаарда чоңойгондуктары менен алардын таалим тарбиясы, мүнөзү нукура кыргызча. 3 тилде, 4 тилде сүйлөшөт бардыгы, бирок кыргыз тилинде абдан жакшы сүйлөшөт, улуттук каада салттарды билишет, сакташат дегендей. Өзүм сыймыктанам балдар менен, себеби мен каникул убагында болобу, башка убакта болобу, балдарымдын дайыма чоң эне, чоң атасын айылга жиберип турам да. Алар абдан эркелетет, сен айткандай. Азыркы күнгө чейин эркелетет. Мен кичине үнүм катуураак чыгып койсо, апасы, атасы таарынып калат. Бирок ошол эле убакта алардын берген таалим тарбиясы, алардын айткан акыл кептери, сөздөрү мен балдарымдын жан дүйнөсүндө канчалык деңгээлде жакшы таасирин берип келгенин мен билемин да.
Мен билемин, ошондуктан мен чоң эне чоң ата ашык черкелетип салат дегенге көп кошула бербейм. Сиз убагында уул кыз тарбияладыңыз, азыр болсо неберелерди тарбиялап аткан маалыңыз. Убагында мисалы уул кызды тарбиялап жатканда, мисалы мен аларга ушул нерсени бере албай калыптырмын деп, азыр неберелериңизге берип жаткан учурлар кездешеби, мисалы кандайдыр бир маалыматтарды, кандайдыр бир тарбияны? Болот. Айрыкча мынау чыгармачыл энелерге де бул көп кездешет да. Мен бир ырым бар, ойлуу тартып кеттиң го дейт ардагым. Апа неге күлбөйсүң дейт балдарым. Кыйпычыктап жооп таба албай калып эле кайсалактап карайм ар жак бер жагым. Кечиргиле, бырчаланып жүрөгүм, эки ортодо өзүм дагы жүдөдүм, сүйүп калып силерден да башканы, ырды сүйүп азабым жеп жүрөмүн. Жүрөгүмдө жашайт ырдын үйү бар, жан дүйнөмдө сагыныч бар, сүйүү бар. Таппай калып жакшырымды жоготтум, таарында экен билбейм кайсыл күнү ал. Кечире алсаң кечир мени түгөйүм. Бүгүн дагы ыр дүйнөмдө түнөйүн, таппай калсам жолун тосуп ырлардын, таң атканча дербиш болуп жүрөйүн. Кечир кызым, боло албасам жакшы эне. Апам мени жомогайтып бакты эле, куудураган колдор менен жапкандан, куурма чайы ушунчалык жакшы эле деген ырда. Анан ансыңардай, ошо ар бир жолу чыгармачыл аялдын түшүгү көбүрөөк дегеним ошол. Бир колуңда балаң, казан аягың, бир колуңда чыгармачылыгың да. Анан ошол убакта дагы жакшы чыгарма жазып жатканда балаң чуркап келсе, карбай калган учурлар болот да. Ошондо жүрөгүң ооруп тыз этет да. Ушу балама берчү убактымды азыр мен ырыма бердим. Бирок ошол эле убакта тескерисинче да болот. Ыр жазып ээргүү келген кезде убактыңды балаң менен өткөрбөгөндө жанагы ырым калып калды деген учур болот да. Анан экөөнү бирдей алып жүрүш кыйын. Ошондой убакта өзүмдүн кызыма бөлө албай калган убактымды чынында ойлойм, кызымдын кызына берейинчи ошол сезимди. Ошондо жүрөгүмдө калып калды эле бир сүйүүнүн үзүмү. Ошону небереме берейинчи деген учурлар болот. Эң сонун. Камила Акшола балдар хорунда ырдарын билебиз, Чоң эне чоң атаңа, тай эне тай атаңа ырдап бересиңби? Азыр бизге дагы жалпы теле көрүүчүлөргө балким сонун чыгарманы аткарып бересиң, Кел анда сенден сонун чыгарма болсун, суранабыз. Бир куплет боло берет. Боло берет, канча болсо дагы боло берет. Турбурдай же отурурдай эле? Отуруп эле ырдайсың. Жаз жарыш, жаңыдан башталыш. Жаз аябай тез өтөт да жалкоолукту таштаңыз. Кыска нуска өтө маанилүү, Таштаңыз жалпылык дейт, айрыкча уйкучу биздин теле көрүүчүлөргө арналат окшойт. Жупар айым айтсаңыз, сиз өзүңүз чоң энеңиздин тарбиясын алып калсаңыз керек. Мен Ата энеңиз менен мисалы чоң энеңиз, чоң атаңыздын тарбиясы эмнеси менен айырмаланат? Мен өзүмдүн ата энемден бөлүнүп, чоң энемдин колунда чоңойдум. Ошо кичинекей кезимен баштап бой жеткенге чейин да. Анан айырмасы менин чоң энем абдан сөзмөр киши эле да. Абдан сөз баккан киши эле. Анан дайыма радиону, телевизорду коюп отуруп, анан ошол дикторлорду тыңшап отурат эле да. Анан сүйлөгөн адамдарды тыңшап отуруп, анан аябай жакшы сөз угуп калса, бир дүнүйө таап алгандай кубанат эле апам. Могу сөздү карачы, ушу сөздү ким ойлоп тапты экен деп ушинтип. Тим эле санын чаап ие турган эле да апам, анан чоң энем. Анан туура эмес сөз сүйлөнүп калган учурда кейичи, шыпшынып деп аябай шыпшынып, капа болуп, көпкө ойлонуп, кабагын бир көп сөздүн баркын кетиришти, сөздүн атасын өлтүрүштү, кап, жаман сүйлөп койду, туура эмес сүйлөп койду деп ушундай кейит эле. Анан апам эшиктен кирип келген кишини, бир көргөн кишини сөз менен сүрөтүн тартып кое турган да. Ушундай сөзмөр, ушундай керемет адам эле. Анан айтчу, апам баягы үркүн убагында төрөлгөн кемпир эле да. Анан ушу мен жазганды билгенимде мен чоң жазуучу болмокмун деп айтат эле да. Анан ушу апам ар бир кепти макал, лакап менен сүйлөйт эле. Менин бүгүнкү жакшыбы жаманбы чыгармачылыктагы чыгармачылыкка ошол апамдын таасири абдан чоң. Эгерде апамдын колунда өспөй, балким өз ата энем менен өскөндө да көп нерсе алмактырмын, бирок алар апам бергендей балким
Орду башка дегендей, э? орду башка болмок. Куюлуштуруп сүйлөбөйт эле алар. Эртең менен жумушка шашып кетет эле, кечинде шашып келет эле дегендей, балким мынчалык багаж болбой калмак беле деген ой бар да. Жипар эжеке, биздин дагы маегибиз соңуна келип калыптыр. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы аз гана болгондуктан, кийинки берүүлөрдө буюрса кеңирээк сөз кылып, чыгармаларыңыздан жакшы шилтемелерди окуп, буюрса дагы кездешебиз дейли. Да, Камиланын буйрса. болсо келечеги кең болсун, чоң эне чоң атасын, тай эне тай атасын уккан жана өзгөчө мыкты тарбияга ээ болгон жакшы кыздардан бол. Келип бергениңиздерге чоң рахмат эже, чыгармачыл ийгилик сиздерге. Рахмат.